забила на стресс, я делаю лям. Ты пишешь мне хейт, я делаю два. Техника деген мен биринчи сүйүмдөн негизи эле. Негизи атам убагында сотрудник болчу. Мындай айтсам, азыркы жасап аткан келинчегим бул экинчи келинчегим да. Пикир келишпестик болгондо эми сөз менен эле түшүндүрүп айтып, эреже да бул дагычы. Мисалы үчүн жүргүнчү кирет, наличка акча төлөгөндө талон алыш керек. Биздин жүргүнчүлөр аны билбейт. Жок, водительдин арасында да бар эптеп-септеп иштегендер. Пассажирлерден да бар эптеп-септеп бир жерге жетип алам дегендерчи. 2 күн выходнойдо аракет кылам ошо үй бүлө менен болгонго. Ошол ары бери басып, жанында жүрүп, үйдөн деле бирдеке кылып атканда келинчекке жардам бере калып. Келбейсиң анда тиги коллаборация тарталы деп жазгам. Анан ошону жазсам эле хорошо байке деди. Ошо менен жолугуп, ошо электрик эмир менен эле тарттым коллаборацияны. Өлө простой, өлө жакшы жигит. Биз ошол менин оюм өзүмдүн балдарыма жакшы келечек, анан жакшы мамлекет, жакшы өлкө таштагым келет. Сиздер бүгүн бизди кайсыл жакта турат десеңиздер, Бишкек шаардык транспорттук муниципалдык ишканасында турган чагыбыз. Бул жерге эмнеге келип калды десеңиздер, бир гана өзүнүн ишин аткарбастан, ошол эле убакта өзүнүн иши менен биргеликте позитивдүү видеолорду тартып, баарыбыздын сүймөнчүлүгүбүзгө айланган, жүрөгүбүздү жылыткан 102 автобусунун айдоочусу Алмаз Тойчубаев мырзага келип калган чагыбыз. Бул жакка келип калсак, Алмаз мырза дагы бизди күтүп калган экен. Анда эмесе жүрүңүздөр, кызыктын баары алдыда биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Куш келиптиңиз, жакшы. Өзүңүз? Жакшы, кандай жүрөбүз, соолуктарыңыз? Жакшы, акырындан жүрөбүз, акырындан. Сизге конокко келип калдык. Куш келиптиңер? Азыркы учурда интернетте аябай резонанс жаратып, көпчүлүктү сүйүнткөн бир видеолоруңуз менен бөлүшүп жатасыз. Ошолор тууралуу маалыматтар алалы деп, өзүңүз жөнүндө элге тааныштыралы деп келип калдык. Рахмат. Менин атым Алмаз. Чүй облусунун кулуну болом. Кемин, чоң Кемин, Калмагаш айылынан. Тажикстанда төрөлгөм негизи, бирок Бишкек шаарында чоңой өскөм, өмүр бою Бишкектемин. Номер 11-мектепти бүткөм. 11 класс. Андан ары окууга тапшырбай калдым. Эрте үйлөнүп алгам 21 жашымда. Ошо менен жумушка эле кирип кеттим. Ошо менен эле иштеп жүрөбүз, ушул водитель болуп, башта маршруткада болчубуз. Андан кийин маршруткалардын доору бүтүп, автобуска келдик. Автобуста айдап жүрөбүз эми. Эмне себептен дал ушул кесип? Башка кесипти тандабастан эмнеге дал ушул айдоочулук кесипти тандап калгансыз? Негизи атам убагында сотрудник болчу. Сотрудниктен кетип калып, ошол техника каражатка жакын болчу да, атам дагы өзү моторист. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Анан водитель болуп да иштеген, анан өзүм негизи эле кичинекей жаштан бери эле техникага жакынмын да. Автобус, рульга, негизи эле машинеге жакынмын. Ошон үчүн водитель кесип жагат негизи. Анан көптөгөн кесиптештериңизден айырмаланып, азыркы учурда видеолорду тартып, көпчүлүккө популярный болуп, мисалы жылдыз болуп турасыз да. Жоңун айдоочу болуп жүрбөстөн, мындай видео тартам, элге көп мындай таанымал болом деген ой каяктан келди? Бир күнү автобус айдап жүргөндө эми уже элге деген тартип келе баштады да. Анан элдер негизи өзүлөр автобус бизге чоңураак машина болсо, же автобус болсо деп элдер өзү ойлоп аткан. Анан бирок автобустун өзүнүн да эрежелери болот. Өзүнүн кичинекей болсо да эрежеси да. Анан бир күнү айдап жүрдүм да, анан простой эле элементарный нерсе да, астынан кирип, аркасынан түш дегенчи. Анан элдин баары эле укпайт да. Улам бирөө келет, аркасынан түшкүлө деп айта берип, анан өзүмө ойлонуп кеттим да, бул эмнеге мындай болуп атат? Бул деген, мен оюм боюнча да, бул деген сыйлабастык да. Водительдин иштеп аткан кишини сыйлабастык да. Бул ошо элементарный кенедей бир эрежени сактай албагандан кийин бул сыйлабастык. Кандай кылсам деп, анан соц тармактар, интернет аркылуу көп нерсе азыр деген жаш балдар в основном элдерге да мындай сөз айтсаң көп түшүнө бербейт да. Анан аларга мындай көрсөтүш керек болду да. Момундай болот, момундай кылыш керек деп. Анан
башына тартканда ошол эрежелерди көрсөттүм, мындай астынан киресиңер, аркасынан түшөсүңөр деп, анан ошондон ары тартып баштадым да. Анан мисалы сиздин бул видеолоруңуз абдан популярдуу болду деп калбадык. Анан сиздин автобуска түшкөндө ой мен сени тааныйм, мен сени көргөм деп сыймыктанып күлүп калган жүргүнчүлөрүңүз болобу? Болот андайлар. Эми башында школьниктер мени ошо школьниктер көрөт мени, мен школьниктер көп жүрөт. Школьниктер кирет, байке сүрөткө чыгып алчы дейт, алар менен сүрөткө түшүп коём. Андан тааныган кишилер болот. Мындай азыр чоң улуу кишилер таанылса дагы мындай сүйлөй албай, билбейм, уялы беришет да ошо. Анан ар дайым баардыгын позитивге бөлөп жүргөн Алмаз мырза үйдө кандай жар, кандай ата болду экен? Чынын айтсам, азыркы жашап аткан келинчегим бул экинчи келинчегим да. Биринчи келинчегим менен өзүбүздүн жана орустар айтмакчы характериме не сошлись деп коет го. Ошондой болуп экөөбүз ажырашып кеткенбиз, бирок аякта 3 балам бар да. 3 балам, бирок алар деген российский гражданство болгон, Россияда жашашат. Азыркы экинчи келинчегим менен жашайбыз. Могул июндун 9-у, по-моему, июндун 9-унда 2 жыл болот жашап атканыбыз. Келинчегим да экинчи брагы бул. Биринчи брактан кызы бар. Азыркы экинчи кызым бар, кичинекей 8 айлык. Ата айлайм. Үйдө жакшы эле күйөө ата болушум керек. Аны уже келинчегиме сураш керек, мен айта албайм. Мен өзүм айта албайм дейсизби? Жүрүңүз эми таанымал кылган автобусуңуздун ишин менен көрүп кетсек, тааныштырып. Бул сиздин бир кичинекей ишканаңыз деп да атап кетсек болчу да болуш керек, Бул ишканадан да мурун бул менин техника деген менин биринчи сүйүм да негизи элечи. Негизи айдап аткан машинеңди, айдап аткан автобусуңду сүйүшүң керек да. Бул сүйүп мындай буга да көңүл буртуш керек. Көңүл бурбасаң, бул да бузулуп, характерин көрсөтө баштайт. Анан мындай сылап сыйпап, күчүгүм, алтыным, келем бүгүн иштеп чыгалы, бүгүн жакшы иштейле деп чыгам постоянно. Дал ушул автобусту алып колдонуп баштаганыңызга канча болду? Биз деген 28-январда киргенбиз, 2024-жылы. Ошондон бери ушул автобуска отургам, ошондон бери ушул автобуста айдайм. Бул сиздин бир мындай өзүңүз айтып калбадыңызбы? Сүйүүңүз болуп калса керек э. Негизи машина айдаган көп мырзалар айтып калат го, машина алгандан кийин бул мен жубайым катары көрүп калгам депчи. Ошондой. Бардык нерсени ушуга арнап калсаңыз керек. Анан эртең менен турганда эми ар кандай учур болот да, бир туптур маанайыңыз бар болот, бир туптур маанайыңыз жок болот. Анан ошол убакта мисалы жүргүнчүлөр менен кандай сүйлөшүп, мындай пикир келишпестик болуп калабы? Ушукталашуулар? Пикир келишпестик ал деген күндө да бир да жолу эмес. Ал каждый раз боло берет. Мисалы үчүн жүргүнчүлөр биздин жумушту түшүнбөйт да. Бул деген оңой, булар деген акча көп табат деген мындай илгертеден бери маршрутка айдап келатканда эле ошондой эме стереотип калып калган да. Маршрутниктерде, водительдерде, автобустарда акчасы көп, булар деген эптеп сөптөп эле жүрөт деген. На самом деле андай эмес да. Бизде деген канча деген эме мойнубузга эме илинген да, ответственность. Биз канча деген кишинин өмүрүн алып жүрөбүз. Эгер Кудай сактасын бирдеке болуп кетсе, анын баарына водитель жооп берет. Негизи любой өлкөдө жана зарплата тиешелүү болгондо степень рисканы эсептейт да. А бизде степень риска аябай көп да. Биздин азыркы мисалы үчүн алып аткан зарплатабыз мисалы үчүн степень рискадан аз аябай элечи. Биз мисалы үчүн бир жолу ДТП болсоң эле бир азыр машинанын баары эле крутой болуп кетти го. Бир жерин чийип алсаң эле 10 000 сом. Биз күнүнө бир 4 000 сомго иштейсиң. Зарплата кетет 4 000 сом. Ошондо деген уже 2 күн иштегениң, 2 күн мындайча айтканда үй бүлөң ачка калып атпайбы? Бул мына биздин рабочий место. Автобустар жаңы, комфортный, автомат. Көп деле кыйналып, айдагандан кыйналбайсың. Айдалгандан кыйналбайсың, просто элдер менен иштешкен аябай эле оор да. Ошентип пикир келишпестик болуп калганда кантип чечесиз? Пикир келишпестик болгондо эми сөз менен эле түшүндүрүп айтуу, мындай эми кандай десем, менин өзүмдүн жумушумду, мен өзүм жумушумду так анан туура аткарганга аракет кылам да. Анткени любой кесипте, любой жумушта өзүңдүн жумушуңду так анан туура аткарсаң,
ошол жакшы да. Анан өзүңдүн жумушуңду сүйүш керек. Биринчи очередь сүйүш керек. Сүйсөң, анан мындай кичине астыга жыла баштайсың. А так биздин азыркы иштеген ишкерлер в основном өзүнүн жумушун эптеп-септеп эле барып келет. Эптеп-септеп эле бир күн өтүп кетсе эле экен, эптеп бир акча алып алсам экен деп жүрүшөт. На самом деле кеп акчада эмес, зарплатада эмес, ошол өзүңдүн иштеп аткан ишиңди сүйүп кылсаң, ошондо анан өзүңдүн внутренний наслаждение да аласың, анан материальный да аласың. Анан түшкөн жүргүнчүлөргө телефондо камерасын коюп алып, анан биз көрүп калдык элек, адамдар акча төлөгөндө талон алышат эмеспи? Ошолорго таттуулардан берип сүйүнткөн да учуруңуз болгон да. Бул башка айдоочулардан мындай өзгөчөлөнөйүн деген нерсеби? Жок, өзүбүздүн жүргүнчүлөрүбүзгө бактылуулук, мисалы жакшы маанай тартуулайын дедиңизби? Эми биринчиден бул эреже да, бул дагычы. Мисалы үчүн жүргүнчү кирет, наличка акча төлөгөндө талон алыш керек. Биздин жүргүнчүлөр аны билбейт да. Анан талон алгыла деп кайра айтып берип, мен тазагам, анан ошол элдерге үлгү болсун тошто талон алыш керек экен. Мындай понятие болсун деген, бул деген талон алуу, карта менен төлөө деген, бул деген ар бир адамдын өзүнүн гражданский позициясы болуш керек да. Мисалы үчүн ошол мен жумушумду так аткарып атамбы, жүргүнчүлөр да киргенде өзүнүн кирген чыкканга чейин өзүнүн ошол эрежени сактап, ошол так кылыш керек да. Негизи акча төлөдүңбү, наличка, талонуңду ал, өтүп кете бер. Бул деген жана биз азыр айтылат го, биз деген азыр Кудайдан коркпой калганбыз, биз камерадан эле коркобуз депчи. Ошо камерадан да коркпой, ошол мындай ан сезимге кириш керек да адамдардынчы. Ан сезимге кирип, ошол менин гражданский позиция, бул момундай так болуш керек деген позиция болуш керек да. Бул талон алуунун бир өзгөчө методун ойлоп тапкан турбайсызбы? Ошо талон деген бул негизи кандай десем, талон ал, мисалы үчүн наличка акча төлөгөндө талон алып, ошону убара болбойн, кайра талон алып бербейин деп, эми жана безналичный расчетко өтсүн, жана ошо картага өтсүн деген мындай аракетте да. Мисалы үчүн бизге жөн эле автобус айдап, жөн эле мындай акча албай, эч ким менен сүйлөшпөй кете берсең, негизи ошол туура да. Анткени биз жолдо жүрөбүз да. Мен өтүп кечөөнү эле бир ролигиме айтып кеттим, автобус деген бул средство повышенной опасности да. Анан малейший бир туура мындай 1 секундка көзүңдү бурсаң, маңдай менен бирөө чыга калышы мүмкүн, жетишпей калышы мүмкүн. Ошого негизи коопсуздукка да булдун баарычы. Безналичный расчет. Картага, валидаторго бастың, өтүп кеттиң, болду. Анан эми сиздер көбүнчө жолдо жүрөсүздөр, элдер менен көп аралашып сүйлөшөсүздөр, анан мындай өзүңүздөр мындай жумуштан чарчайсыздар, анан үйгө барганда мисалы үй бүлөмө, балдарыма көңүл бурулбай калды деген нерсе болбойбу? Мисалы жалпы жонунан канча сааттан иштейсиздер? Жалпы жонунан 12 саат, 13 саат болуп кетет. Ошондо 2 күн иштеп, 2 күн бошпуз да. 2 күн иштегенде албетте көңүл бурулбай калат, убакыт аз болуп калат, бирок 2 күн выходнойдо аракет кылам ошо үй бүлөм менен болгонго. Ошол ар бери басып, жанында жүрүп, үйдөн деле бирдеке кылып атканда келинчекке жардам бере калып, ошондо эле жүрөбүз. Мисалы коллегаларыңыз мындай оюн өзгөртүү, көптөгөн мисалы биз жүргүнчүлөр, мисалы айдоочуларга деген көз карашыбыз таптакыр башкача болуп өзгөргөн да. Сиз ал ойду бир таптакыр башка нукка буруп бердиңиз десек болот. Бир гана айдоочулар жөн гана бизди турган жерден экинчи жакка жеткирип койбостон, ошондой эле айдоочулар дагы адам, алар дагы мындай позитивге бөлөнүшөт деген нерсени биздин эсибизге келтирдиңиз да. Анан мисалы өзүңүздөрдүн коллегаңызга дагы ушул ойду айтып турасызбы? Силер да ушинткиле келгиле баарыбыз биргеликте мындай жүргүнчүлөрдүн ойлорун өзгөртөбүз деп. Ошол себептен мен тартып баштадым да. Ошол мисалы үчүн мен эгер айтып берсем, бир кишиге деп айтып берсем, ал мындай ошол жерден унутулат, ошол жерде калып калат же бир эле киши угуп калат. Эгер видеого тартып, мына мен ушундай иштеп атам, ушундай кылып аракет кылгыла, ушундай кылса болот экен деп, мындай мен албетте коллегаларым деле көрөт да. Автобус айдаган коллегаларым көрөт. Значит, ушун бирок өткөндө бир автобуска отуруп калдым, жаш бала экен. Байке, мен сизди көрөм постоянно. Сиз иштегендей кылып аракет кылып атам, ошондой иштегенге деп. Значит, бир пайда болуп атат, значит.
ошол мен кылып аткан жумушумду мен ошол кылып аткан мына так момундай кылып иштесе болот деп мен элдерге да көрсөтүп атам и водительдерге да көрсөтүп атам да. Мен айтпайм жаман пассажирдин баары жаман, водительдин баары жакшы деп. Жок, водительдин арасында да бар эптеп-септеп иштегендер. Пассажирлерден да бар эптеп-септеп тиги бир жерге жетип алам дегендерчи. Негизи пассажирлар менен айдоочулардын мындай бири-бирине көз карашы аябай бузулуп кеткен да. Пассажирлар водительдерди өлө жаман көрөт. Булар деген тиги урушчак, анан нервный, анан тигиндей мындай деп. Ошол стереотипти бузайын деген да аракет бар болчу да. Ошол водитель дагы силерге окшогон эле киши, анан да атасы бар, анан да апасы бар, анан да үй бүлөсү бар деген ошол стереотипти бузайын деген аракет да. Анан сиз сөзүңүзгө аралжы айтып калбадыңызбы? Жүргүнчү менен айдоочунун мамилеси бузулуп калган депчи, бири-бирине башкача көз карашта карашат деп. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эми мунун себеби деген түшүнбөстүк. Мисалы үчүн жүргүнчүлөр водительди түшүнбөйт, водительдер жүргүнчүнү түшүнбөйт. Ошол водительдер дагы өзүн жүргүнчүлөргө да коюп көрүш керек да. Мисалы үчүн мен ушундай отурсам, анан ушул айдоочу ушинтип айдап баратса мага жагат беле, же мага ушинтип сүйлөсө мага жагат беле. Ошол бири-бирине түшүнбөстүк эле, ошондон бузулуп кеткен. Анан жанагы эле каражат водительдер деген акча көп табат, укмуш бай деген эле ошол стереотип. Ошондон элдер негизи азыркы жашоодо элдер кыргыздар особенно бирөө мындай жакшы болуп баратса ошону көрө албай кетет да. Ошону да токтотуш керек. Бири-бирин көрө албаган. Мисалы үчүн бирөө жакшы болуп атабы, наоборот сүйүнүш керек. Бул жакшы болуп аткан турбайбы. Биз да ошого аракет кылалы, биз да ошондой бололу. Анан тыйындын эки тарабы бар деп коет эмеспи? Бирөөсү сизди көрүп суктанып, ушул кыйын айдоочу деп айтса, экинчиси мисалы хейт айткандар көп да. Аларга кандай көз караштасыз? Эми хейт айткандар ал өмүр бою эле. Хейт наоборот продвижение деп ойлойм. Хейтерлер жок болсо мындай өсү жок. Хейтерлер мисалы үчүн ошол менен ошолорго наоборот отношение кылайын деп, ошо хейтерлер наоборот эгер сен молодец экенсиң деп калса, значит ошого аракет кылыш керек да. Хейтерлер сени жамандай берет өмүр бою эле, бирок бир нерсе кылып жүрүп, анан хейтерлердин отношениясын өзгөртсөң, ошол даражага жетиш керек да. Негизи аракет кылыш керек ошого. Анан комментарийлерди окуп калдым. Айткандары бар экен да, ой жөн эле айдоочу болуп жүрө бербейби, эми блогер болуп кетти го бул дагы депчи. Блогерлер жетишпей аткансып деп мисалы комментарий жазгандар көп экен да. Анан блогер бою оюңузда барбы? Башында тартып атканда жок болчу, бирок азыр эми почему бы и нет дегендей да. Эки ишти бирге алып кетсе болот. Болот, бирок блогер болгондо дагы сен эме болушуң керек да. Ошол канча киши сага подписаны болсо, ошончо кишинин сени көрүп үлгү алып атабы, значит сен туура үлгү берип, туура посыл жиберишиң керек. Сен ошончо кишиге ответственныйсың да. Алар сенин мнениеңди угат, сени көрөт, сен эмне кылып атканыңды, кандай жүргөнүңдү, ошон үчүн ошолорго үлгү болуш керек да. Жөндөн эле жанагындай TikTok'ка кирип алып баргандай батыл сатыл ойногон андай блогерлерди мен блогер деле дебейм, алар жөн эле кандай десем, клоун да. Блогер болсо дагы элге пайдалуу жагы менен блогер болуш керек э? Ооба, блогер болгондон кийин ал блогер деген сөз бул деген элдин эмеси да, мындай элдин астында жүргөн киши да. Ошончо элге информация жеткизиш керек да. Туура информация жеткизиш керек. Мисалы эл алдында таанылган адамдарды биз элдин күзгүсү деп коет эмеспизби? Сиз өзүңүздү мен айдоочулардын күзгүсүмүн деп айта аласызбы? Деп айта албайм го дейм, бирок менден да жакшы айдоочулар бар, менден да үлгүлүү айдоочулар бар. Алар просто өзүнүн жумушун чыгарбайт да, афишировать этпейт. Бирок мен айтып атпаймынбы, мен ар бир жумуштун өзүнүн эрежелери болот. Мен ошол эрежелерди так сактаганга аракет кылам. Жүргүнчүлөр менен дагы, жолдо жүргөндө дагы эрежелер менен, остановкага токтогондо,
эшикти ачып жапканды, акча алып сдача бергенди, ошонун баарын так туура кылганга аракет кылып атам да. Мен даже айдап атканда да мен эле болушум керек, ремонтагын ойлойм автобустарда. Автобустар эми негизи эме не положено деле эмес, положено деле, бирок өзүңдүн коопсуздугуң үчүн ремень менен жүрөм постоянно. Анан көп адамдар кызыгышат экен. Ушундай позитивдүү, өзүнүн ишин так билген мырзаны кандай ата-эне тарбиялады болду экен, жеке жашооңузга кайтсак? Менин ата-энем, атам болсо чүлүк, апам көлдүк. Ошол атамдар негизи кандай десем, Советский Союздун кишилери да. Алардын воспитаниясы такыр бөлөкчү, анан бирок ошол воспитания менен мен да чоңойгом. Ал аякта деген воспитывать эткенде бизге атамдар воспитание бергенде мындай деп берген. Сен деген бирөөгө жашап атканда бирөөгө зыянын келтирбе, бирок пайдаңды келтир деген. Мындай суть ошондой да. Мени в основном чоң атамдын мен азыр эле түшүнүп калдым да. Чоң атам деген мугалим болчу да, кесиби боюнча. Аскар Акаевдин биринчи мугалими болчу. Анан ошо кишиден мындай сөздөрүн көп айтчу да, акылдуу сөздөрдү айтчу. Мындай өзүнүн анан мен кичинекей кезимде ойлойм, эмне эле деп эле сүйлөй берет депчи. Бирок ошол айтып аткан сөздүн баары подсознанияда калыптыр да. Анан азыр ойлонсоң, чоң атам аябай акылдуу киши экен деп азыр билип атам да. Ошолордун мындай сөзү менен, чоң апам да сөзү менен, чоң апам да көп сөздөрдү айтчу. Чоң апам дагы мындай акылдуу, ошо мээге сиңчүү сөздөрдү айтчу экен да, көрсөчү. Ошол до сих пор ошо сөздөр менен жашайм да. Чоң ата, чоң апаңыздын тарбиясын алгансыз демек? Жок, атамдын эле тарбиясын алгам, бирок үлгү болгон ошо чоң апам менен чоң атам болду го дейм. Аз көрүп сыймыктанышат. Чоң атам, чоң апам кайтыш болуп кеткен. Апам менен атам билбейм, алат болуш керек, жакшы эле. Мисалы чалып, ай, сен ушундай интернеттен көрдүк, ушундай жакшы сөздөр жазылат, молодецсиң балам деп айтып калган учурлар болот да. Ооба, апам постоянно жазат WhatsApp'та. Молодец балам, алдыга умтулур, только вперед деп эле айтып турат постоянно. Жубайыңызчы кандай көз карашта? Жубайым эми башында мындай кандай десем, эптеп, мейли тарта бер, кааласаң тарта бер. Бирок азыр уже ишенип атат. Азыр поддержка берип атат. Азыр мисалы үчүн эми мен жаңы баштап аткан соң мен убакыттын баары ушуга кетип атат да. Анан түшүнөт келинчегим түшүнүп атат. Эми мейли сен аракет кылып атасың. Элге иш кылып атасың деп поддержка берип атат, жакшы. Кызым бар деп айтып калбадыңызбы? Кыз киши негизи атага жакын болот го, өзгөчө болот. Кызыңыз тууралуу билгим келип турат. Кыздарым негизи өзүмдүн 4 кызым, анан 1 эркек да меники, по идее. Анан кыздарым баары эле мага жакын. Кыздарым жакын. Бул кичинекей болуп, билбейм, азыр бага билине элек. Бирок мен барганда күлүп жайнап тосуп алат постоянно. Жумуштагы чарчооңузду кызыңызды көргөндө жазылып калат баары. Албетте, кыздын аристеди, аны көргөндө ошол негизи жумуштан аман-эсен барып, ошол кызыңдын күлгөнүн көрөйүн деп барасың үйгө. Анан ар дайым мындай жана жогоруда айтып кеткендей, тыйымдын эки тарабы болот деп коетпу. Мисалы кесиптештериңиздин арасында ушуну жөн эле койчу деп мисалы айтып калгандар болобу? Болот, албетте болот. Ал деген эмнеге антип картайганда жеңилирээк көзөнүп атасың дейт. Эмнеге аны тартып атасың, тим эле койчу деген толтура. Ал кандай десем, алар өзү ошо мен менен жүргөн себебине биз ошону тааныйбыз деп айткандан уялабы билбейм. На самом деле меники деген башында ошо блогду баштаганда, ошо автобус жөнүндө эрежелер тартып баштаганда менде подписчиктер 700 болчу TikTok'та. Instagram'da башында баштатканда 120 подписчик бар болчу. Анан ошол негизи ар кайсы жана трендтерде да тартып атканда, бул деген ошол элдер көбүрөөк, кандай десем, көбүрөөк ошо подписчиктер көп болсун.
Анан мен айткан маалымат мындай көбүрөөк элге жетсин деген ойдо эле ошол охватты мындай чоңойтконум үчүн эле тартам да ал негизичи. Анан эми билбейм, ал трендти тартып койгондон же чечинип, голу жүрбөсөң, же бирөөнү барып тийишип, же бирөөгө бирдеке кылып туура эмес бирдеке өзүмдү тартып атам, өзүм тиги аракет кылып атам дегендей да. Эми эч кимге тийишпесе менин зыяным эч кимге тийген жок. Мисалы үчүн эми жаш балдарга мисалы үчүн сенин туура эмес үлгү берип атасың деген, эми мен бийлеп видеого музыканын астына бийлеп койгон, ал кандай жаман зыян, эмне туура эмес үлгү болот билбейм. Анан блогерлердин арасында болуп атабы, кел чогуу тренд тарталы, чогуу көтөрүлөлү деп сунуштагандар? Жок, мен өзүмдү сунуштагам Эмир Дикий Электрик деген. Эмирге экөөбүз ошол мен прямой эфирде отурсам, Эмир кирип калды прямойума. Анан бул Дикий Электриктин сүрөтүн ким коюп алган десем, жазып калды, бул өзүм мен байке дейт. Эмир анан келбейсиңби анда коллаборация тарталы деп жазгам. Анан ошону жазсам эле хорошо байке деди. Ошо менен жолугуп ошо Эмир менен эле тарттым коллаборацияны. Өлө простой, өлө жакшы жигит экен. Мындай видеолорунан анын да хейтерлери өлө көп, бирок мындай кандай десем, өлө простой, намаз окуган жигит. Анан видео тарткан себеби ал эми это просто азыркы жашоонун мындай кандай өзүңдүн энергияңды чыгаруу да. Ошентип энергиясын чыгарат. Өлө энергичный жигит экен. Башка блогерлерден сунуш керек эле. Мен блогер деп өзүмдү эсептебейм азыр. Мен жаңы эле баштап атам да. Кийин там элдер уже таанып, мен кичине сөзүм мындай уулуктуу болуп калса, анан ошондой. Тартуу оюңузда бар негизи. Бар. Жакшы. Бул жакка келип калдык. Сиздер эртең менен жумушка кетерде ушул жактан бай коюп кетип атасыздар? Жок, эртең менен кетип аткам. Күндө кечинде негизи заправка кылыш керек. Эртең мененки сен машинаңды заправка кыласың. Эртең менен сменщик келет. Сменщик деген ал экинчи водитель да, бир автобуста эки водитель болот. Ал керелин кечке иштеп, проблемасы жок иштеп, анан кечинде ал дагы заправка кылып коюп, анан автобусту жууп, тазалап токтотуп коет. Бул биздин заправка ушул газ койчу заправка. Эми кечинде келсе, автобустун баары кечинде келсе батпай калат. Ошон үчүн кээ бирлер түштө келип куюп кетет. Кээ бирде кечке маал келип куюп кетет. Смендеген адамдарга даярдап бере турбайсыздарбы? Ооба, ошондой. Келген санда Алмаз мырза, биздин убактыбыз дагы соңуна жетип калды окшойт. Өсүп келе жаткан муундарга, деги кесиптештериңизге, жалпы элге кайрылууңуз болсо, эми кыргыз элиме кайрылганым эрежени эле сактап койгулу, водительдерди сыйлап койгула. Водительдер деле адам, водитель негизи силердин ошол жашооңорго эмеде ответственный киши. Ошого дагы мындай, ошого достойно отношение кылып койгула деп суранам да. Жаш муундарга, ошо особенно ошо жаш муундарга негизи биз ошол менин оюм өзүмдүн балдарыма жакшы келечек, анан жакшы мамлекет, жакшы өлкө таштагым келет да. Анан элементарный, простой эрежелерди сактай албасак, бири-бирибизди сыйлабасак, бири-бирибизге туура эмес отношение кылсак, өнүгүү жок болот да. Өнүгүп өсөлү. Жаштарга айтарым, лучше окугула, телефонду азыраак көргүлө, интернетти азыраак пайдалангыла. Лучше окуган жакшы да. Аябай жакшы. Окуу жана окуу. Анан тарбиялайлы, жакшы тарбия берели, ошол эле, башка эме жок. Россиянын эмелерин, Россия деп эле койчу, чет өлкөнүн эменин тартиптерин бизге кереги жок. Биз өзүбүздүн тартипти өзүбүз кылыш керек да. Кыргыздын тартиптерин өзүбүз түзүп алсак эле. Өзүбүз тартиптүү болсок болду. Башка наоборот, башка өлкөлөр бизден үлгү алыш керек да. Ошондойчу. Кыргызстандай карачы, Кыргызстанда кандай тартиптүү, кандай үлгүлүү, кандай өнүккөн шаар,
улукмуш шаар деп ошо бизден наоборот үлгү алыш керек да аларчы. Чоң рахмат Алмаз мырза. Биз менен убактыңызды бөлүп маек кылып бергениңизге рахмат. Дагы да болсо ушундай бизге пайдалуу, позитивдүү видеолорду тартып жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Саламат калыңыз.